Силер эл арасында каналымды көрүп баратасыңар. Азыр биздин катталган подписчиктерибизден ушундай суроолор пайда болгон. Эмне үчүн билеттин баалары өтө жогору Кыргызстанда деп. Биз азыр мына Россия жактан келе тургандардын сенасын көрүп атабыз. Өзүңөр көргөндөй эле 5878, 8000 сом, 9000 сом, 10.000 сом тегерегинде экен. Ошодо орто сеналар 8000 сом деп эсептедик. Эми биз бул багажы менен экен. Без багаж кандай болот десе, 5000, 8000, эми без багаж көрүп көрөбүз. Бул жактан без багаж 9000, 10.000 дейт. Багаж менен 5000, 8000 тегерегинде экен. Келгиле эми наоборот кылып көрөбүз. Бишкектен Москвага. Мына силерге билеттин баалары. Отуз жети миң, 35 миң, 18 миң, 20 миң, 43 миң, 24 миң, 35 миң. Средний баа ошодо 25 миң, 24 миң тегерегинде болот атат. Мына Кыргызстан жактагы ошо авиабилеттерди көзөмөлгө алган ишканалар мамлекет жагынан, авиационный департамент болуп калабы, анын сеналарын көзөмөлгө алгандар, ушуларды бир караштырып берсеңер болмок. Эмне үчүн Россиядан келгендерге ушундай, Россияга кете турган Кыргызстандан Россияга барам деген мигранттар үчүн билеттин баалары мындай. Эч кайсы бириңер жоопкерчиликти өз мойнуңарга албайт экенсиңер. Авиабилеттерге барып, авиакассалардан сураса, биз аны маселесин чече албайбыз дейт. Макул, биз аларды түшүнөбүз. Алар просто гана жумушчулар. Бул маселени улуттук деңгээлде текшерип көзөмөлгө ала турган ишканаларды керек болсо номерлери иштебейт. Жакында өзүңөр көрдүңөр, Финполициянын номери иштебейт экен. Өзүнүн сайтында, официалдуу сайтында көргөзгөн номерлери мындай номер жок деп айтып атат. Качанга чейин бул мамлекетте иштеп аткандар элден качып жүрөсүңөр, элдин көзүнө көрүнбөйсүңөр, офистен чыкпайсыңар. Мындай чыгып, элдин температурасын бир көрсөңөр болмок. Эл итак өзү мына пандемияда, карантинде жетеринче кыйналды. Эми силер кыйнабагыла да антип. Анан дагы бир маселе, авиакассаларга барсаң ушундай сөз чыгарып алыптыр. Ордун алмаштырып коеюн дагы. Мына Россиядагы бааны ошо электронный билет алайын десе өтпөйт экен. Бул маселени да айтып өтүшкөн. Ушу комментарийни жазгандарга эсиңерде калса айтып койдум, жеткерип коюңуз дейишкен мага. Мына баада Россиядан туруп электронный билет алам десе өтпөйт экен. Бул кайсы закон, мен ошонусун түшүнбөй атам да. Кыргызстан эгемендүү мамлекет, демократия өлкөсү. Кааласа Америкадан билет албайбы? Кааласа Сингапурдан албайбы? Акчасын төлөп алып атат го, кандайча өтпөйт. Анан ПЦР деген нерсеңер өтө элдерди кыйнап салып атат барган сайын. Керек болсо самолетту учурбай коет экенсиңер. Ушундай тесттен өтпөй калса. Ал тестиңерди Россияга барган мен жеке таанышым айтып атат, даже сурап деле койгон жок дейт. Эмне кереги бар мындай лохотрон кылып, элди кыйнап атайын? Итак, эл жетеринче кыйналды. Карантинде керек болсо үйүнө нан оокатын кыла албай калган адамдар бар. Алар иштеш керек, барыш керек. Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө көпчүлүк билет, мигранттар основной Кыргызстандын экономикасын кармап тургандар. Эгерде бул мигранттар болбой турган болсо, экономикабыз жок деген эсепке келет. Бир нерсени көтөрүлүшүнө, бир нерсенин бар болушуна себепчи болуп, жардам берип аткандарды биз кайрадан кыйнасак, эмне деген сөз болот бул? Мейли мигранттардын чет өлкөдөгү мындай коргоосун кылып бербей атабыз, же болбосо мигранттарды сатылып кеткенине да керек болсо барбай атабыз.
Мигранттар границаларда жатып калганда мейли карабадыңар. Керек болсо биздин өлкө чет мамлекетте жүргөн мигранттарыбызды медосмотрдан өткөрүп туруш керек. Алардын аал-абалын билиш керек. Кандай жашап атасыңар, кандай туруп атасыңар деп. Керек болсо канча деген элибиз сатылып кеткендерин билбейт. Правительствобуз билбейт бизди. Жок дегенде бул жагынан кыйнабагылачы. Колуңардан келе турган жардам экен. Сүйлөшүүлөр алып баратабыз дейсиңер. Август, сентябрь айынан бери сүйлөшүүлөр алып барынып атат да бул жакта. Неужели мына март келе атат? Же мындай эле элдин көзүн алдаш үчүн эле сүйлөшүүлөр алып баратабыз деген сөз мындай шаблондон чыгып калган сөзбү? Качанга чейин мынтип кыйнайсыңар? Алар жыргагандан кеткен жок Россияга, же болбосо кайсы бир мамлекетке. Алар ошо бул жакта кыйынчылык болуп атканынан, үй бүлөсүндө тамак ашынан кыйынчылык болуп атканынан чыгып атат ал жака. Как будто жыргап кетип атканчып, мынанча бересиң. Билеттер мынанча сенада. Россиядан электронный билет сатып алайын десе көнбөйт экенсиңер. Андай болбойт да. Анын акчасы, анын граждандык укугу, биз демократиялык статуска ээ болгон мамлекетпиз. Кааласа Америкадан алат, кааласа Антарктидадан сатып алат, кааласа керек болсо Африкадан сатып алсын. Ал акчасына сатып алат да. Же болбосо эмне бул жакта жеке кызыкчылыктар кетип атабы Кыргызстанда билеттер боюнча? Ушундай сөздөр да жок эмес элдин арасында. Азыр Манас аэропортуна жетекчи болуп калган адам именно 5-октябрдагы өткөн шайлоодо банкрот болгон депутаттардын катарындагы адам деп айтышып атат да. Же эмне шайлоодо коротулуп кеткен акчаңарды жыйнап атасыңарбы ошентип? Мына бааны карасаңар, нереальный баа да бул. 5878 деп турат. Келгиле бир кнопка менен канча деген сөз чыгат. Карагыла. Бир гана кнопканы мындай басып туруп айлантырасың, мындай сена, буну бир басып койсоң, мындай сена. Ортодо 13 миң сом акча кетип атат. 20 сомдон нан алса, канча деген нан келет? 13 миң сомго бир семья канча продукта жейт? Аны ойлобойсуңарбы? Костюм шимди кийип, галстук тагынып өтүп алсаңар эле болдубу? Элдин мүдөөсү кала береби аркада? Кандай болуп калат? Басымта жасайт экенсиңер сүйлөгөндөргө. Аны укпайт экенсиңер. Көрөт, кандай? Мен түшүнбөйм да. Мамлекеттик жумушта иштеген адам мүзүлүп калабы элден? Же интернетке такыр кирбей коесуңарбы? Азыр YouTube дейсиңби, Instagram дейсиңби, любой социальный сетти атсаң, биринчи жаңылыктар чыгып атат. Неге десе, ошо журналисттер актив иштеп атат. Биринчи жаңылыктар чыгат. Неужели көрбөйсүңөр? Аэропорттордо ыйлап жүргөн адамдар бар. Мен калып кеттим. Мынанча сенага билет алган болчумун деп жүргөн. Силер бул жакта ПЦР, тигиндей тест кагаз деп улуттук деңгээлге алып чыгып аткан нерсени Россия сурап деле койбойт экен. Мамлекет эмне үчүн мамлекет десе, ошо мамлекеттин ичинде жашаган граждандарды коргош үчүн. Армия эмнеге создавать этилет? Милиция деген нерсе эмне үчүн десе, ошо элди коргош үчүн. Мына закондор эмнеге чыгат десе, элдин пайдасы үчүн чыгат. Элдин мүдөөсүн камтыган закондор чыгыш керек. Бул жакта отуруп алып кнопканы басасыңар, калаганыңардай. Кнопка басып аткан депутат агаларыбыз. Силер ойлонуп баскылачы. Ойлонуп баскыла бул нерселерди. Силердин бүгүн басып аткан бир гана кнопкаңарда элдин эртеңки маселелери жатат. Бүгүн мигрант болуп Москвада иштеп аткан элдердин тагдыры жатат. Ошо кнопкаңарда. Мамлекеттик тарбия дейт экенсиңер. 2 микрофон коюп микрофонуңарды башкара албайсыңар.
2 микрофон коюп алгансыңар, 6 номер, 4 номер деп отурасыңар. Зачем кереги бар ошо адамды? 4 микрофон, 2 микрофон. Неге келет ал адам? 4 микрофондун айырмасын билбеген депутаттардын зачем кереги бар ал жака? Керек болсо кааласаңар мындай, жок, биз керекпиз, биз мамлекетти өнүктүрөбүз, биз мамлекетти ушундай укмуш кылабыз дей турган болсоңор, эртең элден мен опрос өткөрүп көрөйүн. Сурамжылоо. 120 депутатыбызды канчасын эл тааныйт экен? Мына маселелерди чечпесеңер, мына маселелерди да керегиңер жок. Пайдаңар жок болсо, пайдаңар тийбесе, эмне үчүн келдиңер? Кеткиле, лучше кеткиле. Карапайым элден иштейм деп өзүнүн башында пландарын көтөрүп жүргөн жаш балдар бар. Күчү толуп, каяка коротушун билбей, ушундай пландары менен колдоосу жок, сарсан болуп бирөөлөргө арманын айтып жүргөн жаштар бар. Ошолорду койгула. Эмнеге антпейсиңер? Опыту жок дейт экенсиңер. Опыт иштесе болот. Опыт иштесе болот. Иштебесе каяктан болсун опыт? Ошо иштеткиле, алгыла, жаныңарга тарткыла. Жок, буну опыту жок экен. Az жаш балдарды алып келсек, опыту жок да булардын, мына опыттуу деп. Опыттуу коррупционерлер го. Опыту бар коррупционер. Бири-бирине доля ыргытып отурган коррупционерлер. Ошолор бу мамлекетти өнүктүрөт дегениңер. Мына маселени тез арада чечип бергиле, элди мынтип кыйнабагыла силер. Мына бааны карагыла, нереальный баада туруп атат. Эл и так кыйналган эл. Кыйналган элди канын ичкендин кимге кереги бар, мен аны билбейм. Ну кан ичкенди токтоткула. Мына сумманы 37.050 сом деп турган рубльдагы акчаны бир адам бир ай иштейт. Россияга кетип аткан мигранттардын количествосын өлчөп түрүп, мына жерден 1 рубльдан өлчөсөңөр чем-то миллион болуп кетет. Неужели экономиканы көтөрөбүз дейсиңер? 1 сомдон жыйнаганын ордуна силер миллиондан чыгарып атпайсыңарбы Кыргызстандан? Экономика качан көтөрүлөт? Мамлекетке акча киргенде. Силер Аэрофлот, Пегасус, полный Россиянын компаниялары өзүңөрчө культурный болуп туруп договор түзүп алып, полный Кыргызстанда экономиканы көтөрө турган акчаларды Россияга чыгарып атасыңар. Мындай менен өнүгүү болбойт. Жана Текебаев айткандай, аягында никто болуп каласыңар, никто. Ушу маселени тез арада чечип бергиле. Биз суранып тажадык, эл деле тажады. Биз эми талап кылабыз бул нерсени. Өзгөртүп бергиле. Сена мурдагы баага келиш керек. Же эмне Россия менен Кыргызстандын километр көбөйүп кеттү? Кандайча билет баасы көтөрүлөт? Эмне тиешеси бар? Мынчалык өзгөрүшүнө эмне тиешеси бар болот? Же Россия же Кыргызстан башка жака жылып кеттү, алыс болуп кеттү билбедине. Ушу маселени сурандык, даже көңүл да буруп койбодуңар. Эми териштирип, тактап, элге жообун берип койгула. Эл арасында канал менен болгула. Барыңарга рахмат.